Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн сиздерге туугандар Пишпектен бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Пишпек, Лушихина жана Чайковский көчөнүн кесишинде турам туугандар. Ушул жерден сиздер батышты карай келе аткан болсоңуздар, оң тарапка Чайковскийден буруласыздар. Катардагы 3-чү мынакей могу ачылып турган дарбаза, Сары Травертин собор, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат туугандар. Бул Лушихинадан 227-215 маршрутка жана дагы бир автобус жүрөт туугандар шаардын башына. Бул жакта Лушихина менен эме кесилишет. Тимура Фрунзе көчөсү. О светофордон ал жерден дагы көбүрөөк маршрутка бар, троллейбустар, ушулардын баары шаардын бурчуна жүрөт экен туугандар. Так, Лушихина менен келесиздер, Кока-колага жетпей эле туугандар, оңго буруласыздар. Мынакей туугандар, Лушихина көчөсүнөн кийин эле Чайковскийге кирсеңиздер, оң тараптагы катардагы 3-чү үй болуп калат. Бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйүбүз. Мынакей бул көчө тарабынан көрүнүшү дарек Чайковский көчөсү 48-чи даректе жайгашкан туугандар. Так, дагы эмне маалыматы, кенен көчөлөр. Чыксаңыздар эле бул жерден жүргөн маршрутка 215 жүрөт туугандар. Ар жака Фрунзеге чыксаңыздар, ал жерден деле жүргөн маршруткалар, автобустар бар туугандар. Так, анан балдарыңыздар мектепке барчу болсо, бул жакта эле жакын жерде мектеби, садиктери бар экен. Анан бул жакта авиационный окуу жай, авиационный бар экен. Ага да жакын туугандар. Автобуста жүрөт экен туугандар бул көчөдөн, 215-тен сырткары. Так, кошуналар райондун көрүнүшү, андан ары көчө тарабынан брусчатканыкы чаталып башталган. Көрүп тургансыздардай дарбаза калиткасы жана забор. Түштүк чек бул жердин, түндүк чек о жерге чейин туугандар. Жалпысынан жердин аянты 1,5 соток экен. Документтери боюнча кызыл китеби жана техпаспорт, эксплуатация керектүү документтин баары бар экен туугандар. И дарбазадан кирсеңиздер, машина койгонго жайы. Бул тарапта деле кошуна менен аралык бар. Арты тарабында 1,5 метрдей аралык. Үйдүн бул тарабында эле мынакей заборго чейинки аралык бар экен туугандар. 1,5 соток жерде кандай проектте үй салынды экен деп кызыккандар болсо, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул үйдүн видеосуну группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Ал нерсе бизге, үй ээсине, үй алган кишиге чоң жардам болот туугандар. Тепкичтер менен чыгасыздар. Бул жакта негизи кирүүчү эшик, бронированный эшик орнотулуптур. Үй боюнча айтсак туугандар, так, жалпысынан 53 квадрат метр. Кирпич сырттан утепленный. Анын сыртынан травертин менен жасалган жана сейсмопояс колонналар баары куюлуп, жаңы салынган. Уже быйыл десек, уже биз 2024-кө өтүп кеттик. 2023-жылдын жаз жай айларында салынып бүтүрүлгөн экен туугандар. Мынакей азыркы учурда жаңы ушундай ремонт, жаңы салынган. Буюрса, кимиңиздер алсаңыздар, сиздер биринчи хозяйны болосуздар туугандар. Мынакей бул коридору киргенде, прихожка коридор. Полдору ламинат. Мынакей оң тарабында ванна, душ, ажаткана, мондай күзгүлөрү, форточка, вентиляция, арестон. Анан центральный канализация, природный газ бар экен, электроэнергиясы бар, суу бар жана отоплениясы, бардык бөлмөлөр водяной теплый пол. Бул жагы болсо санузел электрический теплый пол экен туугандар. Андан ары дагы эмне маалымат? Мына бул жагы кухнясы, кухонный мебелдер, газовый электрический индукционный плиталары, кухонный мебелдер, түштүк тарабынан терезеси, раковина орнотулуп суу чыгарылган жана бул тараптан бир-бирден бөлмөгө өтүп кете алабыз. Бул жерде бир бөлмө, батыш тарабынан чоң терезе, көрүп турганыңыздардай мынакей ремонт туугандар. Андан кийинки бөлмөсү, бул бөлмө, экинчи бөлмө, бир спальня дагы туугандар. Батыш тарабынан, кечиресиздер, түндүк тарабынан терезе.
ушундай көрүп турганыңыздардай ремонт. Андан ары бул жагында дагы бир мондай зал, чыгыштарынан катарынан терезелери, көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар. Мынакей. Отопление, теплый пол, газовый котел менен водяной теплый полубуз үйдү жылытат туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Бул үйүздүн баасы $68,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүүлөр болот. Ушундай жаңы салынган үй издеген достор менен, туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.